Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Каныбек Осмоналиев Кыргызстандын бүгүнкү абалын көрүп туруп, 30 жылдан бери канча жана кандай эшиктерди такалап жүрдүк деген келет, деди Назар Ньюс маалымат агенттигине профессор Каныбек Осмоналиев. Каныбек агай, эгемендүү мамлекет болгонубузга быйыл туп-туура 30 жыл болуптур. 30 жылда эмнеге жетиштик, эмнени жоготтук? Бул менин жүрөгүмдү өйгөн өтө оор суроо. Анткени бүгүнкү Кыргызстандын абалын көрүп туруп, 30 жылдан бери канча жана кандай эшектерди такалап жүрдүк деген келет. Өткөндө Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев бизди кыргыздарды эгемендүүлүк алгандан бери эмне көрүнүктүү жумуш аткара алышты деп койду эле. Жагымпоз менен жасакер азаматтарыбыз ал кишини талап жатып калышты. Мен дагы алгачкы ирет ыза болдум, бирок кийин түшүнүп, эрдимди кесе тиштеп өкүндүм. Анткени тиги көсөм киши туура айткан экен. Кээ бир публицист болмуштар болсо так кесе эле айтып туруп алышты. Биз сага окшоп автократтык режимге жол берген жокпуз. Керек болсо бардык президенттерибизди дыргаяктатып кубалап жүрөбүз. Бирөөсүн болсо түрмөгө тыгып койдук деп. Эми сенин сурооңо кыска жооп берсем, биз эгемендиктүү өлкө болдук. Ушунусуна дагы шүгүр, насип болсун. СССРдин кыйрап кетишинен гана ушул статуска ээ болдук. Ал эми өз алдынча өлкө болууга кудуретибиз алигиче жетпей келет. Анткени накта эгемендүү болуу үчүн биз эң биринчи экономикалык жактан көз карандысыздыкка жетишибиз керек болчу. Анын кыпындай дагы белгиси жок. Ууру жана каракчы башчыларыбыздын азабынан биздин Кыргызстан СССРдин учурундагы бардык союздук республикалардан эң арткы орунга түшүп кеттик. Дүйнөлүк рейтингде биздин эч кандай ордубуз деле калбай калды го. Мунун баары эки гана нерсени колго ала албай калгандыгыбыздан болду. Биринчиси СССРдин энчи болуп калган билим берүү системасын талкалап алдык. Келечектеги өлкөнүн ээси боло турган уул кыздарыбыздын убалына калдык. Экинчиси улуттук идеологиябызды калыптандыргандын ордуна ойду тоону сүйлөп, кайдагы бир болбогон жомокторго кыялданып кеттик. Манастын айкөлдүк жана жаратмандык окуяттарынан кайтып кеттик. Эми улуу Манастын каары бизди көпкө чейин жазалайт го. Кеч боло электе акылыбызга келип, дүйнөнүн артынан жүгүргөндү токтотуп, руханий наркыбызды көтөрө баштасак жакшы болмок. Бирок акыркы окуялар мени абдан катуу кабатырлантып жатат. Күздөгү парламенттик шайлоолордун аягы эмне менен бүтөөр экен эстеп алып, жүрөгүм титиреп кетип жатат. Кыргызым аман калса экен. Булак, Назар Ньюс, Чекитке ИЖ. Өлкөдө коррупция жөнүндө кабарлагандарга сыйакы төлөнөт. Экономика жана каржы министрлиги коррупциялык мыйзам бузуулар жөнүндө билдирген жактарга акчалай сыйакы берүү жөнүндө өкмөттүн токтомун коомдук талкууга чыгарды. Документ министрлер кабинетинин расмий сайтына жарыяланды. Анда коррупция жөнүндө кабарлаган киши бул иш боюнча мамлекеттин пайдасына өндүрүлгөн кирешенин 10%-ын алаары белгиленген. Ошол эле маалда сыйакынын көлөмү миллион сомдон ашпоосу керек. Сыйакыны алуу үчүн комиссиянын чечими коррупциялык мыйзам бузуулар жөнүндө маалыматтын тастыкталышы, соттук актынын күчүнө кириши жана материалдык чыгымдын мамлекетке кайтарылышы зарыл. Сыйакы төлөп берүү тартиби коррупциялык мыйзам бузуулар жөнүндө кабарлаган жакты коргоо жөнүндө мыйзамды ишке ашыруунун негизинде иштелип чыкты. Мыйзам 2019-жылы күчүнө кирген. Документтин негизги демилгечиси Жогорку Кеңештин Ата Мекен фракциясынын мурдагы депутаты Аида Салянова. Ал мыйзам долбоорун 2016-жылы бир катар эл өкүлдөрү менен иштеп чыккан. Ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев мыйзам долбоорун четке кагып, аны кайра иштеп чыгуу үчүн парламентке жөнөткөн. Буга байланыштуу атайын комиссия түзүлүп, долбоордун жаңы редакциясы иштелип чыккан. Мыйзамга 2019-жылы 29-январда ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Анкарада Алп Манастын эстелиги ачылды. 31-августта Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгынын урматына Туркиянын баш калаасы Анкара шаарында Айкөл Манастын эстелиги ачылды. Монумент Борбор калаанын Кичи Өрөн районунун башкы аянтынан орун алды. Салтанаттуу иш-чарага Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев, жергиликтүү администрация башчылары, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнөн 30дан ашуун элчилер, элчиликтердин өкүлдөрү жана Туркиядагы мекендештер катышты.
чыкты. Айкелди орнотуу демилгесин элчи Кубанычбек Өмүралиев көтөрүп, жалпы эл колдогон. Аны Кыргызстандын скульпторлору жасашкан. Айкел жез темирден жасалып, ийиктиги 6 метрди түзөт. Ал эми астындагы негизди кошкондо 10 метрден ашат. Садыр Жапаров: түрмөдө болбосом уулума мотоцикл тептирбейт элем деген арманым көкүрөгүмдө калды. Президент Садыр Жапаров 1-сентябрда Кабар медианын журналисти менен маек курду. Анда журналист өлкө башчынын ата-энеси жана уулу каза болгондо анын абакта жатканын эске салып, эмне үчүн Кумтөр менен акырына чейин күрөшүүгө бел байлаганына кызыкты. Кумтөр маселеси 30 жыл мурда башталган. Бул негизи жакшы максат менен ачылган болчу. Биздин мамлекетке иштейт деген ниеттер болгон. Муну 1992 жылы Аскар Акаев 67-33% менен баштаган. Башында жакшы эле иштеп келген. 2003-2004 жылдары коррупция менен 70-30 кылып кетишкен. Бул Кумтөр Кыргызстанга иштебей калган дегенди түшүндүрөт. Миллиард долларлар 600-700 тонна алтын чыгарылып кеткен. Убагында көзөмөлгө алсак, сырткы карызга батпайт элек. Ооба, мен Кумтөр деп күрөшүп жүрүп ата-энем уулумдан айрылдым. Эгер мага деле баары бир деп жүрө берсем, атам деле 10-15 жыл жашайт беле, энем деле 10-15 жыл жашайт беле. Энем жаш кетти, уулум кетип калды. Мен түрмөдө эмес, сыртта болсом, ошого мотоцикл тептирбейт элем деген арманым көкүрөгүмдө калып калды. Албетте, бул менин жеке кызыкчылыгым үчүн болгон жок, деди ал. Дастан Садыр уулу 2019 жылдын 22 августунда мотоцикл менен бара жатып жол кырсыгына учурап, 4 күндөн кийин эсине келбей Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун реанимация бөлүмүндө көз жумган. Ал 27 жашта эле жана үй бүлөдө тум бала болгон. Булак Серепчекет КЖ. Москвада кыргызстандык блогерди сабап бөтөлкөгө отургузуп кетишкен. Москва шаарында 20 жаштагы кыргызстандык блогер катуу сабалган. Бул тууралуу 360 телеканалы маалымдайт. ММК маалыматы боюнча Аббос аттуу кыргызстандык блогер мусулман аялдарынын ала жипте аттагандыгы боюнча блог жүргүзүп, алардын өздүгүн аныктап YouTube каналына жүктөп турган. Москвада ал дал ушул ишмердүүлүгүнүн үзүрү менен адамдардан акча опузалап, жан багып жүргөндүгү айтылат маалыматта. Бирок АКШда жашаган кыргызстандык Шамшы Мамат аттуу жарандын аялы тууралуу маалымат чогултуп, аны интернетке кое бергенде ал адам аны Москвада жашаган тааныштары аркылуу таап кезигүүнү сунуштаган. Болжолдошкон жерден жаш блогерди белгисиз адамдар уурдап, токойго алып барып катуу сабашкан. Аббостун полицияга берген маалыматында алар акырында аны бөтөлкөгө отургузуп, YouTube каналы аркылуу Шамшы Маматтан жана анын аялынан кечирим суратышкан. Россиялык басылмалардын маалыматы боюнча блогерди сабаган адамдар кармалып, аларга карата адам урдоо фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок кармалгандар Аббос аттуу блогер болгону өзүнүн көңүлүнө жакпаган адамдар тууралуу интернетте такталбаган маалымат таратып, ошону менен акча өндүрүп, опузалап жашап жүргөндүктөрүн билдиришкен. Булак Бишкек 24 чекет КЖ. Өзбекстан талибандардын кысымынан улам ооган учкучтарын өлкөдөн чыгарууга аргасыз болоорун эскертти. Талибандын кысымына кабылган Өзбекстан АКШ 2 апта мурун тик учак менен ооган аба күчтөрүнүн учактары менен качкан, жогорку даярдыктан өткөн ооган учкучтарынын тобу өлкөдөн чыгарылып кетүү коркунучу бар экенин эскертти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалымат кылайык, учкучтардын тобу Ооганстандан аба күчтөрүнүн тиг учактары жана учактары менен 2 апта мурун Өзбекстанга качып кетишкен. Расмий жактардын билдирүүсү боюнча, Өзбекстан Вашингтонду коңшулаш Ооганстандагы талиптер менен мамилени корчотпоо үчүн учкучтарды 3-чү өлкөгө алып келүү үчүн тезирээк аракет кылууга чакырды. Өзбекстан бул топ менен көп жылдар бою карым-катнашта болуп, Ооганстандагы таасир үчүн күрөшүп жаткан державаларды кылдат кармап турган. Германия тажик жарандарын депортациялоодо. Германияда жүргөн тажикстандык айрым качкындар депортация коркунучунда калышканын билдиришти. Алардын 5-өө Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөсү, калгандары бийликтин куугунтугунан улам өлкөдөн чыгып кеткендер. Качкындар Тажикстанда аларды кыйноо жана түрмө күтүп турганын айтышууда. Полиция кызматкерлери агамдын үйүнө келишип, жубайы менен чогуу алып кетишкен. Агам Германияда башпаанек берүү боюнча өтүнмө бергенин, Тажикстанда аны жалган айтып түрмөгө камап коюшканын айткан.
чыккан. Бирок аны эч ким уккан эмес. 11 августта агамды аялы менен Стамбул аркылуу Душанбеге жөнөтүштү, деди тажикстандык качкын Саадоташто Сафаров. Ал агасы Германия бийлиги аны кандайдыр бир атайын буйруктун негизинде депортациялаганын, бул өлкөдөн чыгарыла турган 37 тажикстандын ысымы жазылган тизме бар экенин кабарлаганын айтты. Германияда башпа негиздеп жүргөн айрым кишилер тажикстандыктарды депортациялоо боюнча компания Тажикстандын башкы прокурору Юсуп Рахман бул өлкөгө ис сапары менен келип кеткенден кийин башталганын белгилешүүдө. Башка бир качкындар аларга болгон мамиле 2020-жылы 15 апрелде терроризм шеги менен 5 тажик мигрантты кармалгандан кийин өзгөргөнүн айтышууда. Тажикстандын башкы прокуратурасы соңку аптада Германиядан 8 киши депортация болгонун тастыктады.